Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапар Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинин номер 36 тема балдар тарбиясындагы мүнөздүү катаалыктар жана алардын себептери деген темабыздын 2 бөлүмү. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу угармандар, эсиңиздерде болсо, номер 35 сабагыбызда ушул эле теманын 5 бөлүмүнө чейин таанышкансыздар. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда 6 бөлүмүнөн баштап маалымат аласыздар. Сөз байлыгы аз, кругозору тар, адабий китеп окубайт, сезүү, кабылдоо, ойлоо жөндөмү төмөн. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, жана келечекте ата-эне болом деген жаш жубайлар үчүн дагы өтө зарыл, керектүү маалыматтардын бири. Мындай балдар кандай үй-бүлөдө болушу мүмкүн? Эгерде үй-бүлөдө балдар 3-4 жашынан баштап эле балдар менен баарлашуу, суроо жооп, чогуу сейилдөө, саякат, адабий китеп окуу жана башка маданий тарбиялык иштер алып барылбаган үй-бүлөлөрдө мына ушундай сөз байлыгы аз, кругозору тар, адабий китеп окубаган балдар болушу мүмкүн. 7. Демилгесиз тартуу, өз алдынчалык жок. Кандай үй-бүлөдө мындай балдар болуусу мүмкүн? Көңүл буруңуздар, ата-эне балдарынын өз алданчылыгын чектеп, үстөмдүктү өтө катуу тартип көзөмөл менен тарбиялайт. Балдарынын ой-пикирин, каалоо сунушун туура болсо дагы такыр угушпайт. Чоңдор дайым туура айтат деп ишенет. Демек, мындай балдар көбүнчөсү демилгесиз болуп, ошондой эле өз алданчалыгы жок болуп өсүшөт экен. Ошон үчүн балдарды уга билели. 8. Калп сүйлөө, алдоо, эки жүздүүлүктүн элементтери болот. Кандай үй-бүлөдө мындай балдар болушу мүмкүн? Урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар. Үй-бүлөдө чынчыл, адилеттүү, түз бир багыттагы тарбия ала алган эмес. Ата-эне эки түрдүү тарбия таасир берген. Үй-бүлөдө өз ара ишеним, бир сырдуулук, түшүнүү, сыйлоо жетишсиз. Демек, урматтуу ата-энелер, балдардын калп сүйлөөсү, алардын эки жүздүү болуп калышынын бирден бир себеби үй-бүлөдөгү чынчылдыктын, адилеттүүлүктүн жоктугунан балдарда мына ушул сапаттар калыптанышы мүмкүн экен. Ошон үчүн балдарга тарбия берүүдө бир туугандардын арасында дагы калыстык, адилеттүү мамиле кылышыбыз керек деп ойлойм. 9. Адамдарга жакшылыкка, сөзгө ишенбейт, шектенүү, адамдардан оолактоо, эч кимге өз ой-пикирин айтпоо. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, мындай балдар кандай үй-бүлөдө болушу мүмкүн? Ата-энелер коомдогу айрым терс таасирлер, кооптуу адамдардан коргоо үчүн балдарын эч кимге ишенбегиле, баары алдамчы, өз пайдасын эле ойлошот деп балдарга ишендирип, өздөрү дагы мына ушундай үлгү көрсөтөт. Демек, урматтуу ата-энелер, натыйжада балдардын адамдарга, жакшылыкка ишенбей калышынын бирден бир себеби биз ата-энелер өзүбүз түрткү болот экенбиз. Адамдарга ишенбегиле, баардыгы өз пайдасын ойлойт деп отуруп, натыйжада балдарыбыз өздөрүнүн ой-пикирин айтпай, түнт болуп калышынын дагы бирден бир себеби мына ушул экен. Демек, урматтуу ата-энелер, балдардын тарбия мүнөзүндөгү баардык кемчиликтердин тамыры үй-бүлө, ата-эне тарбиясынын кемчилигине барып такалат экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.